Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкекте 4 жаштагы баланы унаа менен сүзүп кетти делген шектүү кармалды. Бул тууралуу патрулдук милиция кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, баланы 2019-жылдын 4-декабрында саат 14:00 чамасында Айны менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде коюп кетишкен. Айдоочу кырсык болгон жерден изин жашырып кетип, баланы энеси ооруканага жеткирген. Бир нече күн мурун милиция кызматкерлери 26 жаштагы шектүүнү кармады. ГАЗ 53А унаа токтотуучу жайга киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүү иши жүрүп жатат. АКШнын Тажикстандагы элчилиги Тажикстандын коргоо министрлигине 10 январда аскердик техникаларды берди. Бул тууралуу Central Asia Media сайты жазды. АКШнын Тажикстандагы элчиси Джон Марк Памершайм жана Тажикстандын коргоо министринин аскердик техника боюнча орун басары генерал-майор Сухроб Махмадзода унаа тапшыруу салтанатына катышты. Аскердик техникалар чет өлкөлүк аскерлерди $575 миң транспорт менен каржылоо долбоорунун негизинде ишке ашкан деп айтылат маалыматта. Маалыматта ошондой эле АКШ мурдагыдай эле Тажикстанды коопсуздук, аймактагы туруктуулук менен суверендүү өлкө катары колдоого алган өнөктөшү катары айтылат. АКШ Тажикстан менен 27 жылдан бери кызматташып келет. Аталган жыл аралыгында Тажикстандын айыл чарба, саламаттыкты сактоо, билим берүү, демократиялык институттарды түздү. Коопсуздук жана башка тармактагы долбоорлорун өнүктүрүү максатында $1,9 миллиард жардам көрсөткөн. Булак Марал. Баткен облусунун Кадамжай районунун Көтөрмө айылынын тургуну Өмүрбек Азимбаев аттуу жаран өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу президентке кайрылды. Интернет колдонуучу айылындагы Жаныбеков орто мектеби жараксыз абалга туш болгонун айтып, ошого карабай окутуу процесси уланып жатканына кейди. Учурда мектептин абалы кооптуу болгондугуна карабай окутуу иштери кооптуу жайда жүрүп келет. Айыл тургундары жаштар тарабынан эски имараттын ордуна заманбап типтүү имаратты курууга көмөк көрсөтүү суралып, Жогорку Кеңештин депутаттарына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине каттар жолдонуп, жыйынтык чыкпай келүүдө, деди Азимбаев. Аталган мектепте 143 окуучу, 18 мугалим, 8 тех кызматкер эмгектенет. Мектеп 1996-жылы Ашар жолу менен курулуп, кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 199 аныктама корутундуу актысынын негизинде авариялык абалда деп табылган. Бирок башка мектеп жок болгонуна байланыштуу окуучулар өмүрүн тобокелге салып билим алышат. Азимбаев 2020-жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында окуучуларга мектеп имаратын курууга президенттен жардам сурады. Көтөрмө айылы район борборунан алыс, шарты татаал, деңиз деңгээлинен 1800-2000 метр бийиктиктеги аймакта жайгашкан. Айылда маданият үйү, бала бакча, спорттук зал сыяктуу бир дагы социалдык объекти жок. Ушундай шарттарды жана жылдан жылга өсүп жаткан жаш өспүрүмдөрдүн санын эске алып, Жаныбеков атында орто мектебин 150 орунду спорттук залы жана жыйындар залы менен заман талабына ылайык кылып, окуучулардын сапаттуу билим алуусуна ыңгайлуу шарт түзүү үчүн мектеп имаратын жаңыдан курууга жардам берүүңүздү суранам деп жазган Facebook колдонуучу. Эскерте кетсек, буга чейин билим берүү жана илим министрлиги 2019-жылга карата республика боюнча курулуш иштери баштала турган 15 мектептин тизмесин түзгөн. Алардын 7-си Бишкек шаарында, 7-си Чүй облусунда жана 1 Ош шаарында. Жаныбеков орто мектеби. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Максат Чойбеков катышкан жол кырсыктан каза болгон айдоочу Рыспек Апиевдин жубайы каза болду. Бул тууралуу маркумдун туугандары бүгүн 12 январда журналисттерге билдирген. Алардын айтымында Рыспек Апиевдин жубайынын өмүрүнө социалдык тармактарга тараган комментарийлер себеп болгон. Тагыраагы буга чейин Апиевдин туугандары Максат Чойбековго эч кандай доо арызыбыз жок деп тосмо арыз жазып, алгачкы аны күнөөлөгөн арызын милициядан алып коюшкан. Ошол арыз тууралуу ММКларга жарыяланып, социалдык тармактарга тарагандан кийин анын алдына терс комментарийлер жазылган. Мисалы, туугандары сатылды же аялы күйөөсүнүн элесин сатты жана башка ушул сыяктуу. Ушундай жаман сөздөрдү окугандан кийин жесир аял 10 январда өзүн жаман сезип инсульт алган. Дарыгерлердин жардамына карабай каза болуп калган. Тосмо арыздан кийин Максат Чойбеков жесирдин үйүнө келип, андан кечирим суроого сөз берген экен. Анын кечирими кечигип, аны укпай кеткенин, ушул дагы аларга сокку болгонун баса белгилеген маркумдун туугандары тосмо арызды кайтарып аларын билдирген. Эске сала кетсек, былтыр 7 декабрда болжол
менен таңкы саат 4:00 Бишкек Нарын Торугар жолунун 18-чакырымында 2 машина кагышкан. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машина милициянын полковниги Максат Чойбековго таандык болгон. Кырсыктын кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жаракат алып, Кант шаарындагы ооруканага оор абалда жеткирилген. 9 декабрда Чойбеков кызматынан четтетилген. 10 декабрда ооруканада жабырлануучу каза болгон. Ушул жылдын 8 январда Апиевдин туугандары Чойбековго доосу жоктугун билдирген тосма арыз жазгандары белгилүү болгон. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык мектебинен өткөн эмгектери эл аралык сыйлыктарга татыган жана Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын төрага орун басары Райым Матраимов тууралуу эң биринчи иликтөөлөрдү жасаган журналист Элнур Алканова Facebook социалдык тармагындагы баракчасына Сорос Кыргызстан фондунан грант алып, факт-чек KG сайтын ачып, Райым Матраимовдун аялына социалдык тармактардагы зергер буюмдарын таап чыккан журналист Болот Темиров тууралуу жаңы пост жазды. Урматтуу Матраимов Райымбек Исмаилович, Болот Темировго АКШга жолдомо сатып беришиңизди суранам. Мен анын коопсуздугу үчүн өтө кооптонуп жатам. Ал өлкөнүн жарандарынын жарымына жала жапты. Эми да токтой турган түрү жок. Кандай чагым болбосун жасаганга даяр. Анын куруу жалаларына таарын унун деле кереги жок болуп калды. Анын агыт кирип, карет чыгып калды. Болот сага 5-канал кыжаалат болуп, маек алып чагылдырайын десе, сенин оозуңдан тезектен башка эч нерсе чыкпайт турбайбы? Элнур Алканова. Эсиңиздерге сала кетсек, 9 январда журналист Болот Темиров өзүнө кол салуу болгонун жарыялап, 11 январда атайын билдирүү тараткан. Анда Болот Темиров 5-каналдын журналисттери мага кайра телефон чалып, бул кол салууну Райым Матраимов жасады деп айттырууга аракет кылышты деп 5-каналдын журналисттерин да айыптаган. Иликтөөчү журналист Элнур Алканова азыр 5-канал телеканалында эмгектенет. Булак Кыргыз Today KG.